Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, ырайымдуу Алла Тааланын аты менен. Алхамдулиллахи Rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулинал амин. Аллахумма ахрижна мин зулуматил вахм. Аллахым, о жараткан Кудайым, билимсиздиктин, илимсиздиктин, түркөйлүктүн, наадандыктын караңгычылыгынан чыгара көрсүн бизди. Ва акримна би нурил фахм. Аллах Таалам эки дүйнө жакшылыгын насип кылган болсун. Илимдин, билимдин, жакшылыктын нуру менен көкүрөгүбүздү жарыткан болсун. Вафтах алейна би ма'рифатил илм ва саххил ахлaqana бил хилм я раббал аламин. Кулк мүнөзүбүздү жакшы, көркөм кулк мүнөз насип кылып, Кудай Таалам ошо билим менен, билимдин нуру менен көптөгөн жакшылыктардын эшигин ачкан болсун. Бүгүнкү сабагыбыз, алхамдулилла, чубак устазыбыз ошол ак элечек аял затына, мынакей апаларыбызга, эжелерибизге, жеңелерибизге, карындаштарыбызга өтүп келген китеби бар болчу. Ал китептин аты ошол Шахсиятул мар'атил муслимати, мусулман аял затынын мүнөздөмөсү, мусулман аял затынын касиети деген китеп болуп эсептелет. Бул ошол Кур'ан-ы Каримде, сүннөт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө, анан аалымдарыбыздын сөздөрүндө кандай болуп келсе, мына ошол туурасындагы чыныгы мусулман аялдын мүнөздөрү, сыпаттары деген китеп. Анан ошол китептен сабак берип келип, устазыбыз мына бул басма боюнча 149 бетке келген экен. Кудайга шүгүр, ошол устазыбыздын китебинен сабакты уламакчыбыз. Ошол тема Ал-мар'атул муслимату ма'a завжиха. Мусулман аял заты күйөөсү менен болгон мамилеси. Үй бүлөлүү болгон учурда күйөөсү менен болгон мамилеси кандай болуш керек, канчалык ынак болуш керек, канткенде күйөөсү менен болгон мамилеси жакшылыкта өтөт. Мына ушул туурасында болмокчу. Биринчи маселе, мусулман аял заты ошол үйлөнөрдө, турмушка чыгууда күйөөсүн кандай тандаш керек, күйөөнүн аял заты үчүн келечекте турмуш кура турган ошол күйөөнүн исламдагы орду канчалык, мына ушул нерсени баса белгилеп, азыр бул китепте айтылып атат. Демек, алхамдулилла, Аллах Таалам ошондой мүмкүнчүлүк бериптир. Устазыбыздын ушул китебин улап кетүүгө Кудайым баарыбызга жар болуп, жакшылыгын жаадырган болсун. Az-zawaju fil Islam. Биринчи маселе, исламда үйлөнүү маселеси кандай каралган? Үйлөнүү бул атайын шариаттын негизинде гана, атайын күбөлөрдүн астында, өткөн чак формасында, мен өзүмдү турмушка сизге ыйгарууну туура көрдүм, мен өзүмдү сизге бердим, мен сизди туттум деген сыяктуу, үрп адатта кандай сөз айтылса, ошонун негизинде үйлөнүү үлпөтү болуп, анан жаш жубайлар үй бүлөлүк жашоосун адал кадамдар менен кечип баштагандыгы бул эң бир кубандыра турган, Аллах Таалам сүйө турган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыймыктана турган нерсе болмокчу. Мен азыр бул арабчасын дароо эле кыргызча окуп кете берем дагы, керектүү жерлерин, аятты, хадистерди, таамай таасирлүү жерлерин гана арабча окумакчымын. Ислам дининде үйлөнүү деген эркек менен аялдын ортосундагы берекелүү, Кудай Таалам бекитип берген бир акыт дейт. Акыт дегени берекелүү келишим, берекелүү Кудай Таалам бекитип берген, адам баласына сунуштап көрсөтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндап көрсөтүп берген чоң бир нике байланышы дейт. Бул чоң байланышта яхуллу бихи куллу минхума лил ахари. Яхиллу болот. Ошол үй бүлөдө аял менен күйөө бири-бирине адал болуп эсептелет дейт. Ушул келишимдин, ушул байланыштын негизинде аял менен күйөөнүн байланышы, өмүр кечирип жашоосу бири-бирине адал болуп берет. Кийин жаш жубайлар мына ушул үйлөнүү үлпөтү аркылуу узак жашоого сапар алып, сапар кезип башташат деген сөз да. Бири-бирине ушундай мээрим коюп, бири-бирине жардамдашып, көмөктөшүп, жашоодо өдө ылдый деген маселе болот. Керектүү учурда ысык, ынак мамиледе болуп, бири-бирин сүйүшүп, бири-бирин кечиришип жашай турган узак бир сапар деп атат. Яскуну куллу минхума илал ахари. Үй бүлөлүк жашоодо аял менен күйөө көңүлүндө
баягындай бири-биринин жүрөгүнөн, көңүлүнөн түнөк таап, бири-бирине жакшылык каалай турган берекелүү бир байланыш болот деп атат. Мына бул никенин негизинде аял күйөөсүнөн, күйөөсү ак жоолукчан, ак никелүү аялынан ас-сакината биринчи кезекте жүрөгүнүн тынчтыгын табат дейт. Алла Таалам Алладан башка заттын баардыгы жуптуу болгону жакшы экен да, өз төгөйү менен, өзүнүн эри менен, өзүнүн ак жоолукчан жубайы менен болгондугу бул ааламдын жүрүшүнө, ааламдын өзүнүн нугун жоготпой өмүр сүрүүсүндө, өмүр кечирүүсүндө бул өтө керектүү нерсе. Демек, никенин биринчи пайдасы бул сакина деп атат. Көңүлдөр, жүрөктөр тынчтык табат. Эгер нике болбогондо, Кудай сактасын, адам айбан сыяктуу эле жашай бере турган болсо, жүрөктүн тынчтыгы болбойт. Кызганыч, туура эмес сезим, мындай алажып таттап зынага баруу, жүрөк заада болуп, туура эмес көп нерселер болуп, адамдын жан дүйнөсү сыгылып калат экен да. Улам бир арам нерсени көздөп, нафси тойбой, жүрөк мындай ала качып калат экен да. Нике маселесинде эң биринчи пайдасы адам жүрөгүнүн бир тынчтыгын табат. Вал унс, бири-бирине караан болот дейт. Эч тутуп бири-бирине караан болушат. Бул жашоодо ушундай, кийин муну мына улуу муундагы, орто муундагы ажырашпастан күйөөсүн сыйлап, аясын сыйлап, аялын сыйлап өмүр сүргөн адамдар муну жакшы билишет. Жашоодо күйөө менен аялдан да ынак, күйөө менен аялдан да жакын эч бир заттар болбойт экен да. Баягы илгерки биздин ошол жомокторубузда дейбизби, адабий классикаларда дейбизби, келгенде жерен чечешен деген болот экен. Ошонун келини болуш бактысы насип болгон акыл карачач. Акыл карачачты падыша чакырып алып, жашоодо эмне таттуу деп бир канча суроолорду берет. Анан ошол суроолордун ичинде бул жалган дүйнөдө эмне таттуу, эмне бири-бирин аябай ынак, кайсы заттар бири-бирине ысык келишет дегенде, ушул маселени баса белгилеп жооп берет акыл карачач. Жашоодо аял киши менен анын ак никелүү күйөөсүнүн ортосундагы мамиле бул экөө бири-бирине ысык болот экен, бул экөө бири-бирине аябай таттуу болот экен дейт. Кандайча десе, мен үй бүлөдө жалгыз кызмын. Менден башка баланын деле жытын жытташкан жок ата-энем. Кечинде мен ортолорунда жатам, эртең менен карасам четке сүрүлүп жатып калган болом. Ушундан билдим, каарыган чакта болсун, башка болбосун, аял менен күйөө бири-бирине караан болуп, жашоодо бири-бирине эрмек болуп, чыныгы бакыт, чыныгы сүйүү, чыныгы адал сүйүү, чыныгы жашоо ушул үй бүлө алкагында гана, шарияттын негизинде баш кошуп көбөйүүнүн гана алкагында байланышкан экен деп баса белгилейт да. Демек, ошол никенин пайдаларынын бири айттык, сакина дедик, жүрөктүн тынчтыгы, экинчиси бири-бирине караан болот жашоодо. Азыркы мына бул социология илими боюнча жашоого көз чаптырсак, адамдын чыныгы досу же аял затынын чыныгы курбусу бул өтө эле аз болот. Азыр мондай капиталисттик система, дүйнө маселеси жогору коюлуп аткан учурда сырды жашырган, чыныгы адамдын мындай бир достугун баалай билген курбулар өтө эле аз болот. Ал курбулар качан болот? Акыреттик дос болгондо гана. Бири-биринин айыбын элдин көзүнчө эмес, айтып, жеткирип, жакшылыкта мындай жар салышып, ат салышууга жардам берген курбулар, Кудай үчүн курбулар аз болот. Демек, сиздин чыныгы ишене турган, таяна турган тооңуз бул сиздин күйөөңүз болуп эсептелет. Көрдүңүзбү? Сиздин таянар тооңуз, кыйынчылыкта сизди аркалап көтөрүп кете турган, ишене турган затыңыз бул Алла Таала анан Кудайын жаратып берген, себеп кылып берген күйөөңүз гана болмокчу. Үчүнчү никенин пайдасы вал амну ват туманина дейт. Тынчтык болот. Көңүлдүн токтугу болот. Ал эми арамда эч качан көңүл токтобойт. Адамдын көңүлү дегдеп, арам нерсенин аркасынан кубалап, жүрөк заады болуп, ооруга чалдыгып калат да. Валаззатул аиш, дүйнөнүн, жашоонун кызыгы мына ушул никеде, жашоонун көркү мына ушул адал никеде катылган деп атат бул киши. Китептин ээси. Кур'ан-ы Карим мына ушул аял менен күйөөнүн ортосундагы шарияттагы уруксат берилген нике мамилени өтө бир ачык кылып сүрөттөп, экөөнүн ортосундагы сүйүүнү, бири-бирине түшүнүп жашоону, мээрим төгүүнү, жашоодо ар кандай болот да, аны сиздер жакшы билесиздер. Бирде өөдө болот, жашоо таттуу болуп, бирде ылдый болот, жашоо ачуу болуп, ошондой өөдө төмөн олку-солку учурларда үй бүлө бири-бирине бактылуулук сезимдерин чачыратып, бири-бирине сүйүү тартуулап жашоону Кудай Таала мына бул аятта, Рум сүрөсүнүн 21-аятында мындай деп баса белгилеп атат да. Стаъузу билlah
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Бул аятты алымдарыбыз түшүндүрүп чечмелегенде чоң Ханафи мазхабындагы Умар Нажмуддин Абу Хафс ан-Насафи деген чоң алымыбыз бар. Ушул Орто Азиядан чыккан. Ошол кишинин тафсир китебинде Ат-Тайсир фи тафсир деген китеби бар. Мына ошол китепте мынтип түшүндүрүп берет да. Ва мин аятихи, Кудай Тааланын кудурет ээси экендиги, чыныгы жаратуучу, чыныгы ибадатка татыктуу зат экенинин белгиси дейт. Кудайдын кудуретинин белгиси. Ан халака лакум мин анфусикум азважа. Силердин өзүңөрдөн, тактап айтканда, адам атанын кабыргасынан оонени аял затыны жаратты дейт. Эмне үчүн жаратты? Бул никедеги бири-бирине баш кошуп адал жол менен. Баш кошуунун негизги пайдасы эмне? Литаскуну илайха. Бири-бириңерге көңүлүңөр токтоп, жүрөктүн түнөгү табып, жан дүйнөнүн түнөгү табылып, адамдын жан дүйнөсү жай баракат, мындай жакшылыкта жүрөк согуп өмүр сүрүү үчүн, бири-бириңерден көңүл табууңар үчүн ушул никени силерге насип кылды деп атат да, жуптукту. Анан эң кызыктуу жери ушул болот, аяттын акыры. Ва жа'ала бейнакум маваддата ва рахма. Үй бүлө курулганда гана адал жол менен, шарият менен. Ошондо гана үй бүлөнүн эрди аялдын ортосунда, күйөө аялдын ортосунда Аллах Таала маваддатан сүйүүнү чексиз оргуштаган тунук таза сүйүүнү, ва рахма анан мээримдүүлүктү берип койгон дейт. Жанагы сөз кылып айткан тафсир бар го, илим жаатын, Ат-Тайсир фи тафсир. Ошол китепте имам Насафи мындай деп түшүндүрөт муну. Аллах Таалам жаштык кезде маваддатан ортолоруна ушинтип оргуштап аккан аппак сүйүүнү берет. Ал эми жаш улгайып карып калган кезде буларга бири-бирине мээрим берет дейт. Ошондой мээрим менен бири-бирин аяп, атаңарды карагыла, апаңарды барып карагыла деп бири-бирине көбүнчө мээрим төгүп калышат дейт. Демек бул нике Кудай Таалам бекитип көрсөтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу баяндатып берген эң бир бекем байланыш болуп эсептелет. Демек мусулман адамдын күйөөсү менен болгон мамилесинде, демек биринчи ошол исламдагы, көрдүңүзбү? Сөздүн баары каяктан келип чыгып атат? Исламдагы үйлөнүүнүн, никенин орду канчалык бийик, канчалык таза, тунук экендигин баса белгилеп атат. Ошондо суроо пайда болот. Аял заты канткенде үй бүлөлүк турмушта өзүнүн ордун табат, ийгиликтүү аял болот. Демек жакшы, ыймандуу, ынсаптуу күйөөнү тандап алат. Качан аял заты сыйлуу болот, сый көргөн, жакшы көрүлгөн, сыймыкталган жакшы аял заты болот дегенде, биз ылдыйкы азыр кийинки беттерде муну баяндайбыз деп атат. Биринчи маселе тухсину ихтияр зауч. Аял заты коомдо, үй бүлөлүк жашоодо бактылуу болуш үчүн эң алгачкы кадам муну жазып жаттап алышыбыз керек болот, күйөөсүн жакшы тандаш керек. Бул китеп. Өткөндөгү эми жашоодон айталы, биз күн сайын же күн аралата устаз Саид Багдаш устазыбыздан сабак алганда ал киши айтат. Эгерде биз алыскы сапарга аттанып чыга турган болсок, анда өзүбүз унаа айдай албасак, жакшы бир тажрыйбасы мол, жолдордун кыйырын, учурун билген, жакшы айдаган, жакшы унааны, анан унааны айдаган жакшы айдоочуну тандайбыз. Демек, алыскы сапарга чыгуу оңой эмес да, ошого даяр карата жакшы камылга даярдык көрөбүз. Үй бүлөлүк жашоо бул өмүр бою жашоо. Эгер жөнөкөй сапарга ушунча даярдык камылга көрүп атсак, гүл азыкты даярдап башканы, анда үй бүлөлүк жашоодо аял заты кимге турмушка чыгып аткандыгыны, күйөөсү кандай болор экендигини алдын ала болжоп, тактап, эң жакшы тандоо кылыш керек деп атат. Аял кишиге ошондой укук берилген. Мисалы мына, исламдын аял затына берген эң чоң сый-урматы ушундай, аял затына күйөөнү тандоо укугун тапшырып берген. Өзгөчө мына биздин Ханафи мазхабта ата-эненин уруксаты бул сүннөт болот, жерге таштабайбыз. Бирок кээде ата-эне мындай Кудай сактасын аракоч мындай аракеч болуп, арака башы менен сайылып алып, ошол күйөө баласын мындай байлыгы, бийлиги үчүн эле туура эмес тандап аткан болсо,
анда ал учурда кыз өзүнүн ата энесине жакшынака сөз менен айтып жеткирип, ата, менин келечегиме балта чаап койбоңуздар, бул мени турмушка узатайын деген адамыңыздар жаман адам, анын ыйманы алсыз, ыйманы сууз, мындай арактан баш жууй албаган, биздин келечек урпагыбыз кандай болот деп, ал учурда аял заты үчүн өзүнүн келечегин тандап жакшы күйөөгө чыгуусу бул аял заттынын өзүнүн милдети, өзүнүн акысы болуп эсептелмекчи. Ата эне өзүнүн кызыны көңүлү жакпай аткан, көңүлүнө толбогон адамга мажбурлап берүүгө укугу жок деп атат. Бирок укугу жок деген менен азыр сөз кылабыз, ата эненин жашоодо тажрыйбасы мол болот. Анан кыз баягы сезимге алданып жаш кыз өспүрүм кезинен жанагындай нерселерди угуп калып, кулагынын кучуусун кандыра турган, жылуу сөздөрдү эрите турган, жан эрите турган сөздөрдү айтса, ага башы мас болуп, нес болуп, алданып тийип кеткендиги туура эмес. Ата эненин ошол ыктыяры, жашоодогу тажрыйбасы, көрөгөчтүгү баардыгын билет. Болгону бул дегени ата эне туура эмес тандоо кылып, кызынын көңүлү менен такыр эсептешпей, мажбурлап эле өмүр бою бир аз үйлөнгөндөн кийин ажырашып кете тургандай шарт болуп аткан болсо, ал учурда ата энесине туура түшүндүрүп, кыз жакшынака, ыймандуу, инсаптуу, билимдүү, илимдүү адамды тандаш керек деген маселе бул. Мусулман аял заты мынакей өзүбүздүн акыл эси жайында, өзү иштин көзүн, жөнүн билген, акыйкатты билген адам аял заты, мына ислам ошондой аял затын акыл эси жайында, мындай бир тарбиясы тайык эмес, андай аял затына күйөөнү тандоо укугу берилген. Бирок канчалык аял заты кыз бала турмушка чыга турган, акылдуу болбосун, канчалык бир көрөгөч болбосун, ата энесинин насыйкатынан, ата энесинин жол көрсөтүүсүнөн аял заты кыз киши эч качан ага муктаж эместик жаралбайт дейт. Тескерисинче, аял заты ата энесинин пикирин алууга, насыйкатына кулак төшөөгө муктаж болот деп атат. Анткени ата энесинин жашоодо көптөгөн жанагындай мол тажрыйбалары бар, келген жуучунун ким экендигини, жашоо өзү кандай нукта өмүр сүрөрүнү ата эне жакшы билет, алар жашоону баш менен кечирип өткөргөн. Бирок ошол эле учурда бул эки тараптуу маселе экен да. Биз ата энеңиз деп бир байлык үчүн, башка үчүн, бир ата эненин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кызды курбан кылып, антип турмушка мажбурлап бербегендиги бул такыр исламда туура эмес, жат көрүнүш болуп эсептелип калат дейт. Эгерде ата энеси өзлөрүнүн пайдасы үчүн кыздын келечегине балта чаап мажбурлай турган болсо, ал нерсеге уруксат берилбейт. Буга далил мына Имам Бухари атайын бизге айтып атат. Хонса бинти Хидам деген сахабия кыз болгон. Ал киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, даттанып мындай деп арызын айтып атат да. Инна аби завважани мин ибни ахихи дейт. Менин атам өзүнүн жакын тууганын эле дейт, аталаш тууганын баласына мени узатып атат дейт. Ал дегени бул хадисти шарттаган алымдар, түшүндүргөн, комментарий берген алымдар айтат, менин атамдын кадыр баркы, аброю коомунда төмөн эле, өзүнүн бир тууганын баласына берип, даражасын көтөргүсү келип атат. А болбосо мен ал балага кызыгуум деле, көңүлүм деле жок деп атат да. Демек атасы өзүнүн жеке пайдасы үчүн кызын ортого мындай курал катары пайдаланып атат деген сөз. Ва ана лизалика карихатун. Ошол себептен мен атамдын бул кылып аткан ишине ичим жылыбай атат, о Алланын элчиси деп келип атат да. Фашакаут залика ила Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама фaqala ли. Ошентип арыз муңумду, датымды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айттым эле, а киши мага мындай деп жооп берди дейт. Ажизи ма санаа абуки. Атаң кылган бул, атаң кыйган никени, келген жуучуну уруксат берсең кандай болор экен? Бу атаңдын сөзүн эп көрүп, макулдугуңду берсең кандай болор экен деп айтты да. Факульт ошондо мен айттым дейт. Мали рагбатун фима санааби. О Алланын элчиси, атам кылып аткан бул иште менин кызыкчылыгым жок. Мен ага кызыктар деле эмесмин. Көңүлүм деле каалабайт дегенде, факала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Андай болсо, изхаби, баргындагы фала никахлаху. Ал адам менен никең жарабайт. Анда турмушка чыкпай коюуга сенин ыктыярың, тандоо укугуң бар. Инкахи ман шити. Өзүң көңүлүңө жаккан, ыймандуу, инсаптуу, жакшы адамга турмушка чыккын деп тандоо укугун берди эле. Факульту мен айттым дейт. Код ажасту ма санааби. О Алланын элчиси, бу атам мурда мени баланчага сунуштап макулдугун берип атты эле. Ошо атамдын макулдугун мен да эп көрдүм азыр.
атам тандаган эле жигитке турмушка чыгайын деди дейт. Анда эмнеге минтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип мындай кылып атат деген маселе болуп калат да. Жок, бул аял заты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урматын жайына койгон болгону мына бул жерде ачыктап атат эмнеге мындай кылгандыгын. Аллахтын элчиси мен макул элемин ал нерсеге болгону дейт, болгону. Лакиннани аратту ан ta'laman nisa'u дейт. Менден кийинки кыяматка чейинки келүүчү момун мусулмандары аял заты билүүсүн, сабак үйрөнүүсүн кааладым дейт. Кандай сабак үйрөнүүсүн? Ан лейса лил аба'i min umuri banatihim shay'un. Ата-энелер кызынын көңүлү менен эсептешпей туруп, өздөрүнүн пайдасын гана көздөп, жекече кызыкчылыгын көздөп. Ошентип кыздарынын көңүлү менен бир ооз кеңешип койбостон, жеке кызыкчылыгы себептен мажбурлап нике кыйып коюлары аталардын дурус эмес экендигини мен кийинки келе турган келечек муунга үйрөткүм келди, о Алланын элчиси деди дейт. Демек, андай учурларда атаныкы этибарга алынбай калат. Шариятыбызда, фыкыхта келет. Андайды туура эмес ыктыяры бар, туура эмес тандоо кылынган ата дейт. Кийинки кыздарын үйлөөдө ал эркек адамга, атага тандоо укугу берилбей калат эгер жаман максатта үйлөй турган болсо. Акыл эси жайында мындай узакты көрө билген, көрөгөч, баам парасаты ордунда болгон мусулман аял заты дайыма өзүнүн кулк мүнөзүн, өзүнүн жүрүш турушун эң туура болгон исламдын шариятынын негизинде карап көрүп, ошону тараза кылып карманат дейт. Муну мизания деп коет. Ар бир аял заты, мынакей азыр сиздер апаларым, жеңелерим, эжелерим, карындаштарым сабакка келип отурасыздар, ар качан жашоонун ар бир кезеңдеринде ушул иштин жообу, жол жобосу шариятта кандай болор экен деп шариятты алдыга коюп чече турган болсок, Кудай Таалам ишибизге, жашообузга берекесин берет. Азыр биз коомдо исламда аял затынын бакыты, касиети кандай болуш керек, жакшы күйөө тандаш керек деп атпайбызбы? Ошол жакшы күйөө тандоодо аял заты үчүн ушул биз сөз кылып аткан шариаттын таразасы керек болот экен да. Даанышмандуулук менен, баягы хуббука лишшейи ю'ми ва юсим деп коет арабтарда макал бар. Бирөөнү катуу жакшы көрүп калганыңыз, же бир нерсени жакшы көрүп калгандыгыңыз көздү көр кылып, кулакты кер кылып, уккус кылып коет дейт. Ошондо сезимге гана алданып калбастан аял заты турмушка чыгып атканда ошол акылы менен, ыйманы менен кеңешип, улуу адамдар менен ал үчүн күйө турган ата-энеси жакшы кеңеш бере турган болсо, ата-энеси менен кеңеш кылып, мындай бир данышмандуулук менен ар бир нерсенин ордун жайына коюп, анан турмушка чыкканы жакшы болот дейт. Аял заты мына фахила тактафи би жамалил хайяти. Жуучуга келген жигиттин, үйлөнө турган жигиттин сырткы көркөм келбетине алданып калбаш керек дейт. Кээде ушундай болот, келбетине, сулуулугуна алданып турмушка чыкканы менен эртең Кудай сактасын, кулк мүнөзү начар болсо, кыялы чукул оор болуп кала турган болсо, жаман сөздү айтып аткан болсо, Кудай сактасын, анда эч кимдин башына түшпөсүн. Ар бирибиз атабыз, ар бирибиз энебиз, кыздарыбыз, балдарыбыз бар. Андай кыялы чатак болуп калган учурда, сөгүнүп, кол көтөрө турган учурда, анда анын сулуулугу бир тийин болуп калат да, суу кечпей калат. Ошон үчүн баардыгын тең салмактуулук менен шариаттын таразасында салып караш керек деп атат. Бул өзгөчө мынакей карындаштарым, турмушка чыга элек эжелерим, сиздерге айтылган маселе. Анан ата-энелер үчүн дагы. Анакатил мазхар дейт, сырткы көз карашына гана алданып калбаш керек. Анын даражасынын бийик экендигине, анын байлыгына гана карап калбаш керек. Азыр ушундайлар көбөйүп тур да биздин коомчулукта. Бул мага келген суроолордун негизинде, эркек адамдардын келип айткан негизинде бул нерсе билинип, мына сиздерге айтып атам. Атайын өзүнүн күйөөсүн чанып, неге күйөөсү мындай коомдо орду бийик эмес экен, башкаларга окшоп көбүрөөк акча таппайт деген суу кечпеген шылтоолору менен күйөөсүн чанып, ажырашып, тоготпой, бала болгонуна карабай, өзүн анан соц тармактарга жазып, сулууланып, түсүн коюп, ошол жоолугу менен, башкасы менен мен ушундай бай адамдарга турмушка чыгамын деп, ушундайлар дагы көп эмес, жок эмес, мындайлар дагы көп болуп бара жатат экен. Кудайдан коркуш керек. Биринчи күйөөсүн сыйлап, алгачкы турмушун ордуна кое албаган аял заты келечекте ордун таба албай канча үй бүлө, канча төшөк жаңыртып кыйналып калат. Кудай Таалам калыс зат, Кудай Таалам чебер зат, кимге кандай күйөө керек экендигини, кимдин мүнөзүн ким көтөрө ала тургандыгын Кудай Таалам баарыбыздан жакшыраак билет. Мындай шайтанды сүйүнтүп,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды капаланта турган иштерден жалпыбыз оолак болуш керек. Мына анын байлыгына кызыгып калбаш керек дейт. Мен билем жашоодо мына Чубак устаздан окуп жүргөндө Чубак устаз айтып берип, ой тобо деп жакасын карманды эле да. Эки чоң бай адамдар байлык үчүн, бизнес үчүн эле куда сөөк болуп кыздарын алып бир тараптан, экинчисин күйөө бала болуп ушундай мамиле курушты эле. Экөөнүн тең бизнес оңунан чыкпай калганда, иретинен кетпей калганда экөө тең дароо ажырашып тынышты да ошол жаш жубайлар. Ал байлык үчүн, бийлик үчүн эгерде ыйман коштолбосо, шариаттын негизи болбосо, жөн эле көрөокат үчүн кызыкчылык кылып турмушка чыга турган болсо, жанагы сулуулугу сыяктуу эле кийин байлыгы бир тийин болуп калат. Давамул хал минал мухал. Ошондой тасаввуф деп коет. Адеп ахлак илиминде ушундай эреже бар. Ал кайсы эреже экен? Ар дайым бир жагдайда өмүр сүрөт деген жок дейт. Ал жомокто, ал ошондо адамдын кыялында эле болот. Байлык дайыма уланат деп ким кепилдик бере алат? Кедейлик дайыма уланат деп ким кепилдик бере алат? Негизги үй бүлөлүк жашоодо сабырдуулук менен, кубанычты тең бөлүшүү менен, жакшылыктан үмүттү үзбөө менен, жакшынакай шарттарды эки тараптын укукчул болбостон, укуктарындагы, моюндагы милдеттериндагы так аткаруу менен иншалла бул нерселер ордуна коюлмакчы. Ошондо аял киши турмушка чыгып атканда келген жуучунун күйөө бала болом деген жигиттин байлыгына эле, эми эгерде ыйманы болуп, билими болуп, кошумча байлыгы болсо ал жаман нерсе эмес, бирок байлыкты негизги тараза кылып албаш керек деген сөз чыгып атат да бул жерде. Ушуга окшогон адатта, үрп адатта дейт. Баягы аял кишини өзүнө тарта тургандай, азгырып кое тургандай сыпаттарга аял киши азгырылып калбаш керек. Кыздын ата-энеси дагы мындай укурукту узак таштап, балким кээде ал жуучу болуп келген жигит кедей болгону менен, ал байлардын жүрөгүндө жок мунун бекем ыйманы, мунун илими, билими, такыбачылыгы, ынсабы, мындай ата-бабаларыбыз айтат го, дээринде бар деп. Көкүрөгү бай боло турган болсо, Кудайым буйрса, 6 сан аман болсо, иштеп, ордун таап, байып кете берет. Ал негизги маселе эмес экен. Негизги жоопкерчилиги эркек адамдын ынсабы болгон болсо, аял затын эч качан корголбойт ал. Анан бай болуп алып, элестетиңиз, кулдай кылып, күңдөй кылып, жумшап, кекетип отурса, андай байлыктын кимге кереги бар анда? Ва иннама тaqифу инда динихи ва хулуқихи. Балким турмушка чыгып аткан кыздын ата-энеси, аял заты келген жуучунун динине биринчи кезекте, диндарлыгына, анан кулк мүнөзүнө караш керек. Анын диндарлыгы кээде жасалма болуп калышы мүмкүн да, биз билбейбиз да. Айвандын аласы сыртында дейт ата-бабаларыбыз. Адамдын аласы ичинде дейт. Биз билбейбиз, өзүнө имандуу, диндар көрсөтүшү мүмкүн. Диндарлыгын, анын жакшы мүнөз ээси экендигин каяктан билебиз десе, кулк мүнөзүнөн. Анан ата тегинен. Шариятта ошон үчүн айтат, 11 жайда дейт Имам Навави, Шафии мазхабынын өкүлү. Ханафи мазхабта да муну көп китептерде айтышкан. Кайсы учурларда жалган болбойт, гыйбат ушактаган болбойт десе, эгерде жуучуга келсе, мына азыр аял затына сабак болгондон кийин жуучу түшүп келсе, ошол эркек адамды жуучу түшүп келген баланын ата-энесин сураштырып, кошуна колоңдоруна бул кандай бала, булардын тарбиясы кандай өзү, канына тартпай койбойт деп сүрүштүрсө, ошол учурда жанагы жуучуга келгендин кошунасы акыйкатты айтыш керек. Бул жалганчы бала, Кудай сактасын. Жалган эле силердин кызыңарга жетиш үчүн ушундай убактылуу намаз окуп атат, болбосо намаздын жакшы деле тамгаларын билбейт деп айта турган болсо, мисалы да, же жакшы бала дей турган болсо, анда ошол учурда кошунасы айтса, бул ушак болуп, же бул сынтагы болуп эсептелбейт. Анткени келечектеги турмушка алданып кадам баспоо үчүн бул этияттык маселелер зарыл болот. Мынакей ушул жерде айтып атат, мына үй бүлөлүк жашоодо диндарлык менен жакшы кулк мүнөз ийгиликтүү үй бүлөнүн пайдубалы дейт. Муну жакшынакай жазып, жадымыбызда сактап жүрүшүбүз керек экен да. Диндарлык, ошончолук динде такыбачыл өмүр сүрүү, уккан нерсесине тактап туура угуп туруп, ошого амал кылуу, жалкоолуктан алыс болуу, ынсаптуу болуу, анан кулк мүнөздү оңдоо, сабырдуу болуу, шүгүр кыла билүү жакшылыктарга, кыйынчылык күндөргө даттанбай, ата-энесине кетип калбастан, эркек адам талак берип койбостон, эки тараптан сабырдуу жана шүгүрдүү болуу жакшы күндөрүндө. Жакшы кулк мүнөздүү болуу, бул бактылуу, ийгиликке жеткен үй бүлөнүн негизги сыры ушунда дейт, эки нерседе. Диндарлык, такыбачылыкта, анан кулк мүнөздүн жакшылыгында дейт.
Эркектер үчүн биз сабактарды айтып келатабыз аларга, бирок аял заты үчүн ак элечек апалар, жеңелер, эжелер, карындаштар үчүн айтыла турган маселе үй бүлөлүк турмушта аял затына 3 нерсе абадай эле зарыл болот. Биринчиси дуа. Аял заты күйөөсү үчүн дайыма дуа тилек кылыш керек. Биз мисалы ушундай бир молдо чөйрөсүнө илим окуган адамдарга аял заты арызданып, муңун айтып жазат да, суроо берип кайрылып чыгат. Ушул менин күйөөм арактан башын койбоду, мени карабайт, адилетсиздик, башка жубайына кетип калат эгер көп үй бүлөлүү болсо деп көп арыз муңун айтып чыгып калышат. Биз эми колдон келишинче айтып беребиз, дейбиз, дуа кылабыз, кыжаалат болобуз, китебибизди жазабыз, окуп беребиз. Бирок негизги маселе сиздин өзүңүз жүрөктөрдүн эгеси болгон Алла Таалага кайрылып, ушу күйөөмдү оңдой көр. Адилеттүүлүк, ынсаптуулук сезимдерин ойгото көр, о жараткан. Мунун жүрөгү, менин жүрөгүм, жалпы пенделердин жүрөгү өзүңдүн кудуретиңде, өз кудуретиң менен, мээримиң менен, латиф деп коет, жакшылыгың менен ушу күйөөмдү оңдой көр деп, аял заты биринчи күйөөсү үчүн, үй бүлөлүк турмуш жашоосу үчүн дуа кылыш керек. Бул биринчи сыпат болот. Үй бүлөнүн пайдабалы. Экинчиси, дуа тилек кылып, күйөөсүнө жакшы дуа тилек кылгандан кийин, экинчиси күйөөсүнө жакшы итаат деп коет, итаат кылыш керек, моюн сунуш керек шариаттын чегинде. Жок, намаз окубайсың, жоолук салынбайсың, башка динге киришиң керек деп Кудай анын бетин ары кылсын. Башка динден өкүлү болуп мажбурлап атса, ал ошо жаратуучуга күнөөкөр болуп кала турган иштерде баш ийбейсиз. Шариятыбызда эреже бар: ла таата ли махлук фи маъсиятил халиқ. Жаратуучуга, Аллага күнөөкөр болуп кала турган иштерде ага баш ийилбейт дейт. Андан башка иштерде жаш болуп турсаңыз, колуңуздан кызмат төгүлүп турса, күчүңүз болуп турса, эринбей, жандын жыргалчылыгын ойлоп жалкоолонбой, күйөөңүзгө итаат кыла билгендик ыймандуулуктун бактылуу ийгиликке жеткен үй бүлөнүн сыры ушул. Дуа тилек, экинчиси итаат кылуу, анан үчүнчүсү кызмат кылуу. Кызматтан эч кимдин эч жери кемип калган эмес. Ата-бабаларыбыз айтат го, жаш баланы устага башкага берип, эмне деп айтат? Жанагындай эти, сөөгү деп толук тапшырып келип, айтат эмеспи? Бүт бардыгын сага тапшырдым, сөөгү меники деген сыяктуучу. Айтайын дегеним, аял киши күйөөсү үчүн кылган кызматынан эч жери кемибейт, тескерисинче өзүнүн бакытын табат, жакшылыгын табат. Бактылуу ийгиликке жеткен үй бүлөнүн сыры демек эки нерседе дейт: динихи ва хулуки, кулк мүнөздө жана диндарлыгында. Жашоодо эң аял заты деп атат. Аял заты үчүн эң бактылуу, жакшы күйөө кайсы десе, анын диндарлыгы, такыбачылыгы жана жакшы адеп аклагы. Эгерде жуучуда ушул эки сыпат болбой эле, анын диндарлыгына, такыбачылыгына, ынсабына, көрөнгөсүнүн бай экендигине карабай, байлык үчүн, тааныш билиш үчүн, башка бир максат үчүн турмушка чыгып кете бере турган болсо, анда ал коомдо бузукучулук каптайт дейт. Бузукучулук каптаган ушундай, мына бул хадисте мындай деп келип атат. Бул хадисти имам Тирмизи хасан даражасы менен бизге жеткирип атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып атат: "Иза атакум ман тардауна динаху ва хулуқаху фаанкихуху илля таф'алу такун фитнатин фил арди ва фасадун арид." Бул кыз кишиге биринчи кезекте турмушка чыга турган. Андан кийин кыздын ата-энеси өзгөчө эне көп таасир этет экен да, үй бүлөлүк турмушта чечим алууда. Энеси үчүн, атасы үчүн айтылып аткан сунуш дейт. О кыздардын ата-энеси, ак элечек апалар, эгерде силерге жуучу келсе дейт. Кандай жуучу? Анда эки сыпат бар болсо, динине ыраазы боло тургандай дини болсо, кулк мүнөзү жайында болсо, бул кедей экен. Кой ата-энеси жок, жетим турбайбы? Кой мындай турбайбы деп башкаларга карабастан, фаанкихуху, анын диндарлыгы, такыбачылыгы, кулк мүнөзү сыпайы жакшы болгондугу үчүн, көрөнгөсү бийик болгондугу үчүн башкасына карабай, анда дароо үйлөгүлө дейт. Ал иншалла такыба болгон үчүн эч качан кызыңызды ыйлатпайт, көзүнөн жаш агызбайт. Кудайдан корккан адам жашоо ар кандай болот? Кокус, Кудай сактасын. Кийин үй бүлөлүк жашоодо кызыңызды сүйө албай калган жагдайда дагы ал зулумдук кылбайт. Хадисте ошентип келет. Кызыңарды такыбаларга бергиле, кокус жүрөгүндө сүйүү пайда болбой, сүйүүнүн очогу жанбай калса деле, ал эч зулумдук кылбайт, анысын билдирбейт, бактылуу өмүр сүрөт деп айтат. Эми сүйүү кийин келе турган маселе. Балалуу болушат, кыйынчылыкта бирге турушат, анан жалган сезим менен ал иш суу кечпей калат дейт. Ошондо силерге урматтуу аталар, апалар,
кыз келиндер, эгер сиздерге жуучу келип кала турган болсо, диндарлыгы жакшы, кулк мүнөзү жайында болгон, дароо кызыңарды турмушка бергиле, кыздар дагы силер ошого макул болгула дейт. Илля антпесеңер, тафалу, байлыгына, бийлигине, башкасына карап жатып алсаңар, такун фитнатун фил ард, жер үстүндө бузукчулук болот дейт. Кыздар алакандай намысын сактай албай калат. Жалган сүйүү мына маалымат массалык каражаттарынан жалган арам сүйүүнү пропаганда, реклама кылып отуруп, ар кимис ошо мындай кореялык жигиттерге окшогон. Бизде Кыргызстандын жаштары ушу кореялык жигиттерди, айымдарды, алардын кийүүсүн ушундай ээликтеп ээрчип калган экен да, мага ушул нерсе көзүмө чалдыкты да. Биздин өзүбүздүн кыргыздын мусулманчылыктан кийин өзүбүздүн жакшынакай бир кийимдерибиз бар. Эмне үчүн ошолорду бренд кылып чыкпашыбыз керек? Эмне үчүн сөзсүз кайрдын башка бирөөлөрдү ээрчишибиз керек? Алардын сулуулуктары билип коюңуздар, жасалма, канча деген хирургдардын астында бычак менен келип чыккан жасалма сулуулуктар. Ыйман болбогон сулуулук бул суу кечпей турган, бир аз убакыттайын ажыдаарга айланган сулуулук болуп эсептелет. Сулуулук негизги маселе эмес. Адамдын жан дүйнөсү сулуу болмоюнча, сырткы сулуулук эч качан жылуулукту тартуулап бере албайт. Эгер андай кылбасаңар дейт, мына хадистин уландысы акыркысы ушул болуп атпайбы? Жер үстүндө чоң фитна, чоң бузукучулук, жер үстүндө жаман мындай жаман нерселер орун алып кетет дейт. Кудай сактасын. Ва фасадун аридун, өтө чоң кенен масштабтагы бузукучулук орун алып калат дейт. Ошондой болот. Бузукчулук орун алып калат дегени кандай? Алымдарыбыз муну кандай түшүндүрүшкөн? Же зина кылып коет дейт, ошондой жакшы жуучу болбогон себептен кечиктирип жүрө берсе, бай жуучуну, бай күйөө баланы күтүп жүрө берсе. Анан экинчиден Кудай сактасын, эч кимге мындай үстүнөн шакаба чегип айтылып аткан сөз эмес, бул эскертүү гана экен да. Баарыбыз атабыз, кыздарыбыз бар, энесиздер, кыздарыңыздар бар. Бул дегени кийин ошондой ыйманына, кулк мүнөзүнө каралбай турмушка чыгып калса, жашап кетсе жакшы. Анан бири-бирине ак ийнек, көк ийнек айтышып, турмушта бири-бирине чыдап бере албай ажырашып кете турган болсо, төшөк чаңыртып ажырашкан чоң бузукчулук деп атат да бул. Арш титирей турган нерсе да бул, Кудай сактасын, ажырашуу. Ал нерсени эч ким кыздарыбыздын, балдарыбыздын башына түшпөсүн. Кандай эле мусулман эркек бала дейт, үйлөнүп атканда ходра уддиман дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган сайгактуу жерде дейт. Ушундай өтө тикенек өсө турган жайда сырты жакшы болгон гүлдү алып калуудан этият болгула деген. Бул дегени жаман тарбия көргөн, жаман ата-энесинин кучагында өскөн сулуу кызга алданып үйлөнүп калбагыла. Анын сулуулугу сиздерди арбып калбасын, тарбиясы тайкы болсо, ыйман алсыз болсо, силерди кыйнап коет деп эркек адамга кайрылгандай эле, аял киши дагы акылдуу, көрөгөч болуп, мындай эле көрүнүшү жакшы болгон жигит кыз кишини алдап койбосун деп атат. Балким ошол ыйманы жайында болгон, жашоого каныккан, жашоодо ордун таба билген, кайраттуу, жоопкерчиликтүү, аманатка кыянат кылбаган, көрөңгөсү бийик, мындай дүйнө таанымы кенен болгон, ички жан дүйнөсү таза болгон, мындай колу ачык болгон, диндар, кулк мүнөзү жакшы болгон жигитти тандаш керек дейт. Андай жигиттер айтышыңыз мүмкүн да, саналуу, кантип билебиз деп. Сиз өзүңүздү таза тутуп, кызыңызга жакшы тарбия берип, Кудайга дуа тилек кылсаңыз, иншалла ошондой адамды жолуктурат. Адам өзү таза болсо, таза инсанга жолугат. Адам өзү таза болбосо, Кудай сактасын, акыбет өкүнүчтүү болуп калат экен да. Кур'ан-ы Каримде муну баса белгилеп, Нур сүрөсүнүн 26-аятында айтат: "Ал-хабисату лил-хабисин". Ичи сырты бузук адамдар ошондой бузук эркектерди, бузук аялдарды табат дейт. "Вал-хабисуна лил-хабисат", бузук эркектер бузук аялдарды табат дейт. Булардын бузук эркек, Кудай сактасын, же бузуку арамзада аял, бул сиздерге тиешеси жок, эскертүү үчүн гана. Арамза бузуку аял анын табияты жакшы эркек менен жашай албайт экен да. Муну социология, жашоодо муну алымдар, уламалар тастыктап чыгышты бул аятты. Кene бул караандай ачык акыйкат, чындык да. Алар дегидеп ошентип зинага баргысы келип, күйөөсүн ушу бир шылдыңдагысы келип, жашоодо ордун таба албай калат деген сөз. Кудай сактасын. Тескерисинче, от тойбат, таза, ыймандуу, тазалыкка ашыктар болгон таза аялдар дейт. Жоолугун кийген, намазын окуган, исламдын буйруктарына моюн сунган таза биринчи орундагы аялдар лит тойибун, таза эркектерге дейт.
аял заты канчалык таза, намустуу болсо, жоопкерчиликтүү, ошондой намустуу эркектерге жолугат дейт. От-тойибуна бул эми эркектер үчүн айтылган маселе, өзүн таза туткан, арамдан сактаган, шариаттын буйруктарын колдон келишинче аткарган эркектер иншалла Кудайдын буйругу менен лит-тойибат жакшы аялдарга жолугат дейт. Анан көбүнчө ушундай суроо келип калат, бул жерге кошо кетели. Бул эркектерден көп келет, эми кээде аялдардан деле болуп калат. Мен эми турмушка чыга элекмин, кээде алданып, жаза басып, намысымдан ажырап калдым, кандай болот? Сиз тообо кылыңыз. Кудай Таалам тооболорду кабыл кылуучу, адам баласынын бардыгы кате кетирүүчү дейт. Куллу бани адама хатта. Ар бир адам баласы кате кетирет, күнөөнү кылат. Эми өзү билген абалда, билбеген абалда. Ва хайрул хаттаина тауабун, бирок ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы бул тообо кылгандар деп келет. Ат-таибу миназ-замби камал ла замбала. Күнөөдөн тообо кылган адамдар күнөөсү жоктой эле болот дейт. Эгер жашоодо 1-2 жаза басып, кийин андай арам нерсеге барбасаңыз, кийин аброюңузга шек келтирбесеңиз, сиз тообо кылып, кайрадан жашап кетүүгө Кудай Таалам дагы, шарият дагы уруксат берген. Тообо кылсаңыз, буюрса өткөн күнөөңүз кечирилип, келечек бардыгы жакшы болот деген маселе. Биринчи маселе демек, аял заты бактылуу болуу үчүн, ийгиликке жетүү үчүн жакшы күйөө тандаш керек дедик. Экинчи маселе, Кудайга шүгүр күйөөсүн тандап чыккандан кийин мутиатун, күйөөсүнө баш ийген итаатчыл болсун деп атат. Заужуха мутиатун заужаха барратун бихи. Күйөөсүнө итаат кылып, шарият чегинде, күйөөсүнө колдон келген жакшылыгын аябаш керек. Азыр мындай өзүмчүлдүк сыпат болду да, ушул эле сөздү айтып атсам, кээ бирөөлөр туура эмес түшүнүп мындай деши мүмкүн да. Аялдар деле ушинтип коесуңар дагы эркектерге деп. Эркектерге биз айтып атабыз сабагында, мына кечинде сабак болот, анда дагы айтабыз, чубак устазыбыз дагы, башка адамдар да айтып келген. Күйөөгө кызмат кылуудан эч бир жер кемип калбайт аял затыныкы. Бул күйөөгө, бирөөгө кызмат кылуу эмес, үй бүлөнүн бакытын сактап калуу, үй бүлөнү жарга такабоо, өзү үчүн канчалык аял заты күйөөсүнө кызмат кылып, кызмат кыла билип, итаатчыл болсо, ошончолук ханышайым сыяктуу жашай алат. Ошончолук күйөөсү аны урматтайт. Канча кызматын кылып күйөөсү урматтабай атабы, бир күн келип баары бир ошол жакшы итаатчыл аялдын кадырына жетет. Ал мейли башка аялга үйлөнсүн, башка аялга барбасын, бирок ал сөзсүз атайланып казыгын табат дейт. Бул аялдын жакшылыгы аны туура жолго алып келет. Сиз эле жакшы болуп турсаңыз, буюрса күйөөңүздүн туура жолго келишине себепкер болосуз деген сөз. Акыл эстүү, чыныгы мусулман айым дейт, күйөөсүнө сөзсүз итаат кылат. Дауман фи гайри маъсият. Дайыма итаатын токтотпойт. Мындай болбош керек да, көчөгө чыкканда эл көзүнчө гана жана күйөөсүнө итаат кылып, күйөөсүн сиздеп сүйлөп, үйгө келгенде күйөөсүн мындай анчейин көңүл бурбай, аны менен баягындай кайым айтышып, каяш айтышып, андай болбойт. Негизги итаат үйдө болуш керек деп атат. Эл сыртта кала берет. Биз эл үчүн эмес, Кудай үчүн, анан өзүбүз үчүн жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Кудай үчүн, анан өзүбүз. Аял киши колдон келишинче дайыма күйөөсүнө токтотпой итаат кылсын, баш ийсин деп атат, бирок фи гайри маъсиятин, күнөөкөр болуп калган иштерден бөлөк учурда дейт. Жок анан арам иштерге күйөөсү мажбурлап атса, арам ишке чакырып атса, мисалы, бул сабагыбызга жаш кыздар да келип атат, аял менен эркектин ортосундагы мамиледе кээ бир шарият уруксат бербеген нерселерге мажбурлап атса, Кудай сактасын. Же болбосо жоолугуңду чечтеп, же намазын окутпай атса, андай нерселерге аял киши баш ийилбейт. Демек күйөөсүнө колдон келген жакшылыгын кылып калсын. Харисатун ала ирдаихи, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алып калууга аял киши дилгир, ашыктал болуш керек дейт. Билесизби, үй бүлөлүк жашоодо азыр алдыда мына чийип койгонбуз, даярданып. Хадистер келет, аял кишинин бейиши бул күйөөсүнүн ыраазычылыгында дейт. Ошон үчүн бизде мына улуу муунду жамандай болуп, ушундай болгон, тигиндей болгон дейт. Бирок улуу муун кээ бири чыккан арасынан туура эместир, бирок көпчүлүгү күйөөсүнүн, абышкасынын, чалынын ыраазычылыгын алып кайтыш болууга аябай булар ашыктар болгон. Мейли алар убагында намазын окубасын, ал туура эмес нерсе, намазды окуш керек, бул милдет тикелей. Бирок алардын ошол жакшы мүнөздөрүнүн бири сөзсүз күйөөсүнүн ыраазычылыгын алып, менден күйөөм ыраазы болуп кеткен деп абышкасы биринчи кайтыш болсо, ошону менен сыймыктанып жүргөн апаларыбызды көзүбүз менен далай эле жолу көргөнбүз. Демек жаш келиндер үчүн, өсүп келе жаткан жеткинчек жаш кыздарыбыз үчүн бул эң үлгүрүү насаат болмокчу.
күйөөнүн урматын жайына коюп, ар дайым анын ыраазычылыгын алуу бул адамды, аял затыны бейишке көкөлөтүп чыгара турган асыл амал болуп эсептелет. Ва идхалус сурур ала нафсиги, күйөөсүнүн жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо дейт. Күйөөсүнүн жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо. Билесизби, Шейх Рамадан Бути устазыбыздын Аишату уммул муъминин радияллаху анха, момундардын энеси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эрке сүйүктүү ажары, колуктусу жубайы Айша энебиз деген китеп жазган. Ошол китепте эч ким айтпаган бир сырды баса белгилеп кеткен да. Не үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайларын ичинен Айша энебиздин үйүнө кезегине барууга ашыктар болуп, кезек деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайлардын ичинен кезек менен күн бөлүнгөндө, ошондо Айша энебиздин үйүнө барууга ашыктар болуп, өтө ошол нерсени дегдеп турат эле десе, Айша энебиз радияллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык дилгир, ушунчалык көрөгөч зат болгон экен, айттырбастан кабак кашынан билип мамиле кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезеги келип үйүнө барганда үммөттүн ишин жакшылап аркаласын деп эс алдырып, ошол жакшынакай шарт өбөлгө түзүп берген экен. Ошол себептен бул эркектин адамдын табиятына чакпай койбой турган нерсе да бул. Ошон үчүн сырттан жумуштан башка учур келгенде көңүлүн алып, батасын алып, анан эне киши бул сиздерге акыл үйрөтүү эмес, мен жашмын, бул жаш бала эмнени айтып атат деп кабыл албаңыздар. Анткени улуу адамдардын тилин угуп, улуу мажлистерге катышып, анан акыйкат китептеги келген нерсени айтып атам, ошондой өзүдө кабыл алсаңыздар, амал кылуу жакшыраак болот. Болбосо шайтан бар, нафси бар, бул бала эмнени айтып атат деп амал кылдырбай же уктурбай коюшу мүмкүн да. Маселе айтылып аткан сөздүн ичиндеги акыйкатта айтайын дегеним, эне киши жашоодо, аял киши ата менен балдардын, кыздардын ортосунда көпүрөө болот экен. Айтайын дегеним, жумушта жокто, көзү жокто аял киши атасынын жакшы жагын эскертип, атаңар келгенде туруп барып, телефон башканы коюп, атаңар менен учурашып тосуп алгыла. Мейли кыз бала болбосун, кыз бала болбосун. Атаңарды бетинен өп, учурашып, ата кандай келдиңиз деп тосуп алгыла. Атаңар урушуп калбасын, атаңарга бул кылыңар жакпай калбасын. Атаңар келгенде ушундай эс ала турган чөйрө жаратып берели деп, аял киши көпүрөө болуп берет экен. Ошол көпүрөөчүлүк, элчилик иши үчүн Кудай Таала аял затынын эле зоболосун бийик кылып коет. Кээ бир аял заты ачуу калтырып, кээде күйөөсү менен урушуп калган учурда балдарын ортого коюп, мына бул силердин атаңар ушундай жексур, мага кол көтөрөт, көрдүңөрбү деп өзүнүн акысын балдар аркылуу алам деп ушундай пикирде болуп балдардын атасын жамандап алса, аял менен эркек таттуу болот жашоодо. Жана Кудай Таалам айтты де, биз өз казынабыздан маваддатан ва рахма, алардын ортосуна сүйүү мээрим беребиз дейт. Бүгүн уруша берет, бирок эртең кайра табышып кетет. Бирок сиз күйөөңүз менен кайра ыламаңыз келип табышып алганыңыз менен балдарыңыздын жүрөгүндө атаңыз үчүн жек көрүү сезими пайда кылып койгон болосуз да. Ал бала жек көрүү сезими менен бала дегени менен кийин такыр атаңызга мамиле кылбай калат. Атаңызга урматы жоголгон бала, биле бериңиз, анын аркасынан сиздин да урматыңыз кетип калган болот. Ошон үчүн кандай жагдай болбосун, урушка балдарды күбө кылбаш керек. Экинчиден, атасын эч качан аял заты туура эмес элчилик кылып, эч качан жамандап албаш керек болот. Кийин сиздер табышкан учурда балдарыңыз сизден дагы жүз буруп, атасынан да жүз буруп, көчөдөн ырахат издей турган бала болуп калбаш керек болот да. Анан ушул жерде айтып атат, эгер сиздин күйөөңүз валау кана факиран му'сиран дейт. Мындай колу жакыр, азырынча жагдайы оңтойлуу болбой, мындай кыйналып өмүр кечирип атса дагы, жакшылыгыңызды, кабагыңыздын жаркылдап тургандыгын аябаңыз деп атат. Аял кишинин зекет эмне? Садакасы. Күйөөсүнө болгон жакшы сөзү, күйөөсүнө болгон кабагын жаркылдатып жайнап туруусу. Ошон үчүн эми ал давамул хал минал мухал. Бүгүнгедей күйөөңүз аракет кылып атабы, жалкоолонуп жатып алган жокпу? Жашоо ошондой экен. Дүйнөдө кризис болуп атат, дүйнөдө кыйынчылык болуп атат, оңой эмес, бирок күйөөңүз жакшы эле болуп турса, жакшы сөзүңүздү айтып, колдоп, коштоп туруңуз кыйын күндөрдө. Эртең Кудайым буйрса жакшы даражага жеткенде, турмуш шартын оңоп алганда, буйрса сиздин жакшылыгыңызды унутпайт. La tatazammaru min diq zati al-yadi. Үйдө жакшы шарт жасай албай калса эле, аракет кылып атат. Бул жанагындай эркектерге айтылган маселе эмес да, жалкоолонуп, жандын жыргалын ойлоп үйдө отурса, анан деген сөз эмес. Аракет кылып, бирок болбой атса, ал учурда күйөөңүздүн колу тардыгынан, күйөөңүздүн азыр абалы начар болгон жагдайынан кыжаалат болуп, сыгылып, күйөөңүздү дагы, балдарыңызды да кыйнап койбоңуз. Иман барбы?
ынсап барбы, өз элиңизде өмүр кечирип атасыз, буюрса баардыгы жакшы болот, жапа-тырмак. Ушундай сөз бар экен, бул улуулардан калган сөз, кийин издеп тапсам шариятта орду бар сөз экен. Bir gün уруш болгон үйдө 40 күн кут качат деген сөз бар экен да. Bir gün уруш болгон үйдө 40 күн кут качат. Ошол болор болбогон анча-мынча уруш карап көрсөңүз, өз урушпай турган эле маселе болуп чыгат да. Вала тадиqu зар'ан би'амалил байт. Анан аялзат үйдүн жумуштарынан чарчап кетпесин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен мечитте отурганда сүйлөшөт аял заты да. Ал заманда аял заты да канчалык бийик болгон, ар намыстуу болгон. Бу эркектер баардык ишти кылып керек болсо жихад деп коет, сырттан келген душмандардын изин кайтарам, мизин кайтарам деп өлкөнү коргоп отуруп, сооптун баарын алып кетмей болду. Биз дагы ошол сырттан келген жоону анын мизин кайтарыш үчүн шериктешсек болот бекен деп өкүлдү тандап алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жөнөткөндө, пайгамбарыбыз мыйыгынан акырын күлүп туруп, "Жок, андай эмес. Сиздердин ошол чыныгы ээрдигиңиздер, баатырдыгыңыздар" дейт, аял затынын баатырлыгы. Ошол үй иштеринде, үйдүн тиричилигинде дейт. Үй тиричилигинен эринбешибиз керек, кыздарыбыз, балдарыбыз көрүп турат. Кул деген маселе эмес, ордуңуз бийик, бирок жаш болуп колуңуздан кызмат келип турса, жалкоолонбой күйөөңүздүн урматын, кайын ата, кайын энеңиздин урматын койгондугуңуз өзүңүздүн үй бүлөңүз үчүн эле жакшы. Анан бир аз сабыр кылбай, жалкоолук кылып, ажырашып, таарынып кетип калуу менен маселе чечилбейт. Анан бизге суроолор келет, кантем ушинти деп. Жок, ошону бизден суроого жеткирбестен, сиз өзүңүз ойлонуп туруп, Кудай берген акылды калча, иман менен колдон келишинче кызмат кылып турсаңыз жакшы нерсе. Анан албетте экинчи тарап бар, ошол күйөө сиздин кайната, кайын журтуңуз, кайненеңиз дагы сизди кул сыяктуу кылбай, өз кызындай батырып, орто болуш керек, таразы орто болуш керек. Бирок кул болуп кетүү деген жок, бирок хан шайын болуп, аларды көзгө илбей коюу деген маселе жок. Ортолукту сакташ керек болот. Мына ушуну айтып атат да, үйдүн жумуштарына чарчап чагылып кетпесин дейт. Дайым ойлоп турсун, мына исламдын тарыхында эң кайырдуу инсандар үлгү болуп жашашкан дейт. Муну кайталап айтайын, исламдын тарыхында, мусулманчылыктын тарыхында эң кайырдуу, берекелүү аял заты булар 4 нерседе үлгү болуп жашаган дейт. Муну жазып алсаңыздар да болот да мынакей. Ар бир сабакка келгенде ошол тетрат, ошол нерселер болуш керек. 4 нерседе үлгү болгон деп атат. Мисалы азыр Фатиме энебизди мисал келтирет. Биринчи нерсе кайсы? Сабырдуулукта. Жашоо ушундай экен. Имам Гозали деген улуу олий адам болгон. Ошол киши Ихя улумуддин, дин илимдерин жандандыруу. Жавахирул Куран, Курандын берметтери аттуу китебинде айтат, ал-иману қисман науан дейт. Имандын 2 бөлүгү бар дейт да. Муну кайталап айтайын, имандын 2 бөлүгү бар дейт. Биринчи бөлүгү кайсы десе, нисфун шукрун дейт. Имандын тең жарымы бул шүгүрдүүлүк дейт. Жакшы күндөрдө шүгүрдүүлүк кылыш керек. Азыр мындай өткөндө бир улуу инсандар менен отуруп калсам, ушундай деп айтышты да, азыркы жаштардын, жаш кыздардын, анан жаш эркек балдарда сабыр деген, шүгүр деген такыр калбай баратат дейт. Тез эле жомоктогудай болуп, апыр-жапыр болуп кетсе дейт. Жашоондай эмес да реалдуу жашоо. Нисфун шукрун, иман 2 бөлүктөн турат, жарым бөлүгү шүгүрдөн турат дейт. Жакшы күндөрдө шүгүр деш керек. Наалыбаш керек, Кудайга шүгүр деш керек. Анан жакшылыкты көрө билген оң көз керек деп атат да. Экинчи бөлүгүс нисфун сабрун, сабырдуулук дейт. Өдөлдүй болот, казан аяк кагышпай койбойт. Эң улуу инсандарда деле казан аяк кагышкан. Андай болсо ал күндөрдү сабыр менен, жаман сөздү айтпастан, талак сурабастан, ошентип жакшы өткөрүү иш керек. Үндөбөгөн үйдөй балейден кутулат дейт. Мына биринчиси, эң исламдын тарыхында эң мыкты аял заты 4 нерседе үлгү болгон. Биринчи сабырдуулукта, экинчиси ал-ихсан дейт. Ихсан деген колдон келген кызматын өтөп, жакшы бир жакшылыкта үй бүлөнүн бакыты үчүн үлүш кошуу деген сөз. Ихсан даражасы деп коет бул үй бүлө шартында. Мындай күйөөсү үчүн ушундай бир жакшылык алып келген, оопачыл, ушундай бир ынсаптуу, адептүү мамиле кылганды айтат. Үчүнчү сыпат муру адамгерчилик. Биздин кээде динге такап элечи, динге такап шариатта мен кызмат кылышым милдет эмескин го. Ким айтты? Ким айтты андай милдет эмес деп? Жубак устазыбыз убагында айткан, ал бирок ол видеону ошол жерин гана угуп кыркып алып укпаш керек, толук угуп чыгыш керек. Эгерде
аял затынын ден соолугу болбой аткан болсо, кайната кайненеси кул сыяктуу көрүп аткан болсо, ал учурда милдет эмес. Анткени ал учурда өз жанын караш керек, бул жанын сактоо милдет болот. Башка колунан келип аткан учурда кызматын кылыш керек болот, жакшынакай. Ал кызмат өзүнө эле кайтат, өзүнүн бактысы үчүн кайтат. Адамгерчиликте. Шариятта ушуну билиңиздер. Шариятта ушул чекти айтканда эң ылдыйкы чегин айтып коет. Мисалы шариятта эркек адамдын мойнундагы милдети үстүнө чыгасыздар. Шариятта эркек адамдын милдети аял кишиге жазында, жайында бир кийим, күзүндө кышында бир кийим деп китептерде баяндалып калган. Анан муну окуп алган эркек, көрдүңбү, шариятта эки маал эле кийим алып берет экен деген маселе жок. Эң мүмкүнчүлүк болбой өлбө жаным өлбө деген турмушта деген сөз. А бирок ма алал мухсинина мин сабил жок, бул аднал кафаф дейт. Жок, адамгерчилик деген маселе бар. Бул эң ылдыйкы чек айтылып атат. Жок, жубайы болгондон кийин, балдардын энеси болгондон кийин жакшынакай кийимин алып берсе, арамга чачып аткан жок. Ушул нерсе бар. Биз окуп аткан Египет шаарында, алардын да жаманы бар. Бул араб кулдук эмес, аларды мактагандык эмес. Алардын да жакшысы бар, биздин да жакшыбыз бар, биздин да жаманыбыз бар. Беш кол тең эмес, телегей тегиз эмес. Айтайын дегеним, ошол Египетте ушундай бир менталитет, маданият бар. Мен ойлойт элем, самайт элем, биздин Кыргызстанда кыргызчылыкта ушул жайылса деп. Алар акчасын арамга сарптабайт. Жоро жолдоштору менен кафеге көп отуруп, арам зинага барып сарптабайт. Үй бүлөсү үчүн акчасын сарптайт. Ошол үй бүлөсүн ээрчитип каалаган кийимин алып берип, бул адалдагы нерсе. Айтайын дегеним, көрдүңүзбү? Эки маал, эки жолу эле кийим алып берилет дебестен, адамгерчилик менен эркек адам акчасын адалга сарптаса, андан сурак жок болот. Кудум ошол сыяктуу эле аял заты дагы адамгерчилик сезимин ойготуп, күйөөсүнө колдон келген мамилесин, жаркылдап кайын журтунан бирөө келип калса, жакшы дасторконду жайнатып, өзүнүн тууган сөөгүн күтүп алгандай күтүп алып койсо, ал күйөөсү үчүн эле абийир болот. Ал күйөөсү сыйлап калат. Анан күйөө тараптан бирөөлөр келгенде кабагын силкип салып, жакшы кызматын мүмкүнчүлүк болуп турса кылбай койсо, ал өзү үчүн эле жаман болуп калат экен да. Кылган жакшылыгыбыз дагы, Кудай сактасын, аткарган, жасаган жаман ишибиз дагы өзүбүздүн эле башыбызга кайтып келет деген сөз. Азыр сөздөн алыстабай туруңуздар. Мусулманчылык, ислам тарыхында эң жакшы үлгүлүү аялдар 4 нерседе үлгү болгон дедик, Биринчиси сабырдуулукта, экинчиси ихсан, жакшы мамиледе, үчүнчүсү вал муру, адамгерчиликте. Бисмилла. Төртүнчүсү вал маруфи фи хидмати азважихинна ва буютихинна. Күйөөлөргө көрсөткөн өтөгөн кызматында жана күйөөнүн үйүндө бала чакасы, ата-энеси, кайын журту үчүн көрсөткөн жакшы, шарияттын чегинен жанын кыйнап ийбеген жакшы көрсөткөн кызматында дейт. Биз канчалык дүйнөнүн менмин деген Куранды жаттап койгон, илимди ичип койгон, олия болуп асманга учуп кете тургандай дагы аял заты биригип келип, Фатима энебизге тең келе албайт. Ал кишинин керек болсо, катуу айтылбаган сөз болсун, бут кийимине да арзыбай калышы мүмкүн. Фатима энебизден артык эмеспиз, эч бир эркек Азирети Али радhiyallahu анхудан артык эмеспиз. Мына үлгүлүү, жетиштүү үлгү бар экен да. Мынакей карап көрүңүз. Ошондой аялдардын, үлгүлүү аялдардын 4 сыпатта көч башында Азирети Фатима энебиз турат дейт. Фатиматы Захра, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы. Ал киши Азирети Алы күйөөсү, өмүрлүк жолдошу болгон Азирети Али радhiyallahu анхуга ушунчалык кызматын көрсөтүп, алар оор, кырдаал, өткөл жашоону башынан кечирсе дагы эч бир даттанбастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушундай жакшы татыктуу кыз болуп, жакшы татыктуу Азирети Али радhiyallahu анхуга күйөө болуп, аял болуп берген дейт. Күйөөсүнүн урматын жайына коюп. Шунчалык колунан жаргылчак үзүлбөйт эле, бир колунда бала, бир колунда жаргылчак болуп, үй мээнетинен, үй кызматынан мүмкүнчүлүк болуп турса качпайт эле дейт. Азирети Али радhiyallahu анху борооруп, бир күн келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир кызматчы сурасак, убактылууму, биз турмушубуз оңтойлуу болуп калганча деп жөнөткөндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын ордуна мындай деген дуаны үйрөтүп атат. Карасаңыз, азыр бардык даяр тап болуп калды да, неге бизден ибадатыбыз суз болуп калды? Намазыбыз мурдагы окулгандай болбой баратат, күйөөгө деле итаат кыланча болбой атат, таалим сабактарга барабыз, бирок таасир эмнеге тийбей атат? Көп нерсе даяр тап болуп, мындай адал эмгек аркылуу жок болуп кетти. Бул себеп ушуякта. Адал эмгектен адам качкан сайын, жүз бурган сайын ар нерсенин баалуулугу билинбей калат. А илгеркилер эмне үчүн алар ибадатка бекем болушкан?
пешене терин төгүп туруп, ошол пешененин эмгеги менен нан жешкен, эмгек кылып күн өткөрүшкөн, ошол себептен жакшы нерсе менен алек болгон учурда жаман нерсеге алардын убактысы калган эмес. Азыр боштуктан, азыр бардыктан ушул нерселер келип чыгып атат да, Кудай сактасын. Ушул боштуктан, бардыктан ажырашам деген нерсе келип атат, канаатсыздыктан келип чыгып атат бул нерселер. Ошентип Азирети Али радыйаллаху анху бооруп жубайына, атаңызга барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, бир кызматчы сурап келсеңиз сизге жардамдаша турган дегенде, Азирети Али радыйаллаху анху да жөн жаткан эмес. Бул эркектер үчүн дагы маселе да. Ал киши кээ бир күндөр өзүн ижарага берип иштеп, кара күч менен келип үй бүлөсүн баккан адам болгон. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызына кайрылып минтип жооп берип атат Фатима энебизге. Аллахым бардыгынан ыраазы болсун. Кыздарыбыз ошо Фатима энебиздей, Айша энебиздей, Хадижа энебиздей улуу инсандардын тукумунан кылган болсун. Әла уаллимукума, о сүйүктүү кызым, бир бор этим Фатима, сага анан Азирет Али күйөөңө дагы эң жакшы нерсени үйрөтөйүнбү экөөңөргө деди. Хайрам мимма саалтумани, менден келип сураган кызматчыдан да жакшыраак нерсе силерге айтайынбы, үйрөтөйүнбү деди. Мына кулак салып туралы. Иза ахастума мадажиукума, жаздыкка башыңарды коюп уктаардан алдын дейт, уктаймын деп жаздыкка баш койгондо, фасаббихаллаха саласан ва саласин, 33 жолу субханаллах, субханаллах, о Алла, ар кандай кемчилик, айыптардан, күнөөлөрдөн тазасың деп 33 жолу субханаллахты айткыла дейт жатаарда. Вахмада саласан ва саласина. Анын аркасынан субханаллахты 33 айткандан кийин 33 жолу алхамдулилла, о Кудай, шүгүр ушул жашообузга тобо, шүгүр келтирем. Күйөөмдүн бар экендигине, үй бүлөмдүн бар экендигиме, бала бергениңе шүгүр Кудайым деп 33 жолу алхамдулилланы айткыла дейт. Ва каббиру арбаан ва саласина. Көңүл буруңуз. Ал эми үчүнчүсүндө Аллаху акбар, о Аллахым сен улуксуң, сенин кудуретиң бийик, буйурса бардыгы жакшы болот деп 34 жолу. Субханаллахты, алхамдулиллахны 33 жолу айтасыз, Аллаху акбарды 34 жолу айтасыз. Ушинтип 3 дуа кылганыңыз дейт жатаардан алдын. Фахуа хайрун лакума мин хадимин, ар кандай келген кызматчыдан дагы жакшыраак дейт. Бул дегени Кудайга бел байлап дуа кылып, ошол адал мээнеттен талыкпай, бир аз башыңарга кыйынчылык келсе да сабыр кылып, дуаны айткыла, бул силер үчүн жакшыраак болот. Адам кызматчы күтүп калганда каада күтүп калат. Адам байлык келип калганда, күтпөгөн даярсыздык байлык келип калганда, бийлик келгенде адам көп кетет. Чубак устазыбыз айткандай, балким ушул абалда, эгерде биз ушул абалда жашап атканыбыз үчүн азыр биз ушинтип келип сүйлөп атам. Ошон үчүн сиз келип угуп атасыз. Эгер көтөрө албаган ашык дөөлөт башка жүк дейт. Көтөрө албаган байлык келип калганда биз байлыкты сурай беребиз го. Ичибизден деле, сырт тилибиз менен айтпасак деле. Көтөрө албаган, учуруна даярданбастан, иманыбызды күчөтпөстөн, ошого байлыктын илим билимин окубастан келип калса, биз мынчалык таалимдерге келет белек, бул сөздөрдү угат белек, мен келип айтат белем, ал бир гана Кудайга маалым нерсе да. Ошон үчүн күтүлбөгөн, көтөрө албаган жамандыктардан Кудайдан башпаанек сураш керек болот. Мына Азирети Асма биринчи үлгү 4 нерседе. Азирети Фатима энебиз болду. Экинчи үлгү болсо Абу Бакр Сыддык деп коет, эң иманы күчтүү сахабалардын ичинде. Кыяматка чейин иманы күчтүү болгон инсан Азирети Абу Бакр, Аллахым ыраазы болсун. Ал кишинин кызы Асма энебиз. Асма энебиз ушунчалык күйөөсү Зубайыр деп коет. Ошо күйөөсү Зубайырдын авам. Ошо киши ушунчалык кызмат кылат эле дейт. Күйөөсүнүн үйүнө, кайын журтуна кызмат кылат эле. Анткени күйөөсүнүн бир жалгыз аты бар эле дейт мынакей. Азыр эркектердин бардыгы эле эмечи болуп кетти го, улакчы болуп. Анан балдарыбыз уефсичи болуп кетти. Ушул жерден пайдаланып айтайын, урматтуу апаларым, келечекте апа боло турган эжелерим, карындаштарым, балдарыбызга зөөкүрлүктү үйрөтпөсөк, уефсиден табылган акча шек күмөндүү акча болуп калат. Устазыбыз ачык эле арам деп айткан, бирөөнү уруп тапкан акчада болбойт. Балага жакшы кесипти тандап, адал кесипти үйрөтүшүбүз керек. Ал UFC, ал мусулмандардын башын айлантып, ал ошол мусулмандарды мындай бир туура эмес нерсе кылып, биздин үстүбүздөн күлүп атат деген сөз да. Исламдын таалиминде бирөөнү уруп атып атса, бул келип уруп мактанып Аллаху акбар деп айттырып, сажда кылдырып, үстүбүздөн күлүп кетип атат деген сөз да. Мына силерди монтип алдап коём деген сөз. Ошого бир аз апалар маани берсек, балдарыбызга түшүндүрүп айтсак. Мына ошол Азирети экинчи үлгү Асма энебиз, Азирети Абу Бакр эң хайрул инсан, эң мыкты инсандын кызы. Анын күйөөсүнүн бир аты бар эле дейт. Ошол атын
күйөөсүн эле эмес, кайын журтун эмес. Эми ал эркек сыртта эркектигин билген да жумушун кылган. Ошол учурда атынын жем чөбүн берип, сугарып, талак алып барып, ошого жанагындай эметип, талканын майдалап берип, анан данектерди жейт экен да. Атты баккан адамдар билет. Жанагындай бизде мурда малды акып бакканда ошондой эле жемге алманы, данектерди кошуп бергенде ат тезирээк семирип кетет деген сөз да, жалпы эле. Ошондо алыстан атайын ошондой жем чөпкө эмени аралаштырыш үчүн башында дейт мына танкулун нава данектерди ала росиха мин маканин баид, талаага чыгып данектерди терип дагарай илеген деп коеюнчу, эми көлдүн диалекти менен айтып берейин, азыр тилиме келбей калды. Көлдүн диалектин ошо илегенге башына жанагындай эмелерди, өрүктөрдү салып келип, алыстан ушул атка жем болуш үчүн, жемди аралаштырып бериш үчүн көтөрүп келет эле дейт. Анан биз ас менебизден өтүп кете албайт экенбиз. Биз анын күйөөсү Азирет Зубайырдан өтүп кете албайт экенбиз. Биз эркектер Азирет Абу Бакыр радыйаллаху анхудан өтүп кете албайт экенбиз. Сиздер Азирет Асма энебизден өтүп кете албайбыз. Бул дегени күйөөнүн кызматын колдон келишинче кулчулукка кетүү менен эмес, ар намыс тебилетибиз, жакшынакай кызматыбызды көрсөткөн бул жакшы нерсе экен. Дагы алдыда сонун нерселер калды эле. Кудайым буйрса, мына кийинки сабакта улантабыз. Бул устазыбыздын китебинен. Кудайым буйрса, азыр эми суроо жоопко кезек берсек.